Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен Ысык-Көл облустук телерадио компаниясынын эфиринде түз эфирде кайрадан айкын программасы башталды. Жалпыңыздарга кутман кеч каалап, бүгүнкү биздин көтөрө турчу темабыз Ысык-Көл облусундагы кесиптик лицейдин бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү жана алдыдагы максаттары туурасында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз Ысык-Көл облусунун аймактарындагы кесиптик лицейдин директорлорун студиябызга чакырганбыз. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм. Жети Өгүз районунун Барскон айылындагы номер 55 кесиптик лицейдин директору Ажибеков Чыныбек Абдраевич жана Ысык-Көл районунун Темир айылындагы номер 42 кесиптик лицейдин директору Абдрахманова Бактыгүл Ашымовна. Ошондой эле Каракол шаарындагы номер 14 кесиптик лицейдин директору Бекишев Урмат Муханович келди. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен студиябызга кош келипсиздер. Эми жалпыбызга белгилүү болгондой, азыр телекөрүүчүлөргө дагы эскерте кетейин. Биздин Ысык-Көл облусунда 8 кесиптик лицей бар экен. Анда 10дон кем эмес кесипке багыт берип, тарбиялап келишет экен. Бүгүнкү күндө сиздерге биринчи суроо мындай болсун. Мамлекеттик экзамендерди берүү эртең 16-июнда акыркы экзамен берүү. Анан 2022-2023 окуу жылын кандай жыйынтыктап алдыңар, мамлекеттик экзамен берүүлөрү кандай болуп атат? Ушундан баштайлы, анан эфирдин жүрүшүндө да башка суроолорду беребиз. Чыныбек Абдраевич, сизден баштайлы. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде быйылкы жылы ошол 10 айлык курстарды, андан кийин 3 жылдык окуу курстарын 4 адистик боюнча аяктап жатышат. Буюрса эртең акыркы экзаменди берет. Андан тышкары кесиптик экзамендер башталат. Бизде квалификациялык экзамен деп айтабыз. Ал ошол тандап алган кесиби боюнча кандай деңгээлде окуп бүттү, ошол багыттар боюнча квалификациялык экзамендерди бүтүрүү экзамендерин тапшырышат. Бул экзамендер 30-июнга чейин уланат бизде. Азырынча жүрүш жакшы. Сизде Бактыгүл Ашымовна, сиз дагы ошо Ысык-Көл районунан бери келип атасыз, 42 кесиптик лицейдеги. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз ушу Ысык-Көл районунда 3 лицей жайгашкан. Биринчиси Кошкөл айылында 85 лицей, Темир айылында 42 лицей, ошондой эле Ананев айылында 82 лицей. Бизде дагы ошо Чыныбек Абдраевич айткандай, быйыл 3 группа 10 ай мөөнөтүндө бүтүп атышат. 3 жылдыктан 2 группа бүтүп атат. Июлүктү аяктап келе жатабыз. Эртең ошо 16-сында экзамен болот. Жакшы даярдыктар көрүлүүдө. Окуучуларыбыз июлүктө аяктап. Ал эми 14 кесиптик лицейде дагы айтып өтсөңүз, анан быйыл канча жылдан бери ушу байкоочу камералар дагы коюлуп келүүдө? Экзамендин жүрүшү тартип бузуусуз өтүп жатабы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогоруда айтып кеткендей, менин кесиптештерим былтырда бизде 2 жылдан бери онлайн режимде мамлекеттик сынактар өтүп келе жатат. Алсак былтыр ошондой мындай айтканда новустта киргизилген. Онлайн режимде бүт республика боюнча 100 лицейди министерстводон бизде көзөмөлдөп турат да. Анан жүрүшү жакшы, буюрса баары экзамендерге толук келип атышат балдар. Бизде мисалы деген 7 группа, лицейный группалар бүтүп атат, 150дөй бүтүрүүчү. Даярдыктар жакшы, буюрса. Ал эми 2022-2023 окуу жылын аяктап жатабыз. Эми сентябрдын башы менен ошо жаңы окуучуларды кабыл алуу деген башталат. Анан 9 класстын базасында ата-энелер өздөрүнүн балдарын ушу кесиптик лицейлерге берем деп ойлонуп жатышса, канча кесип боюнча сиздер тарбиялайсыздар? Мисалы, ошол жөнүндө айтсаңыздар. Анан ушул суроого улай эле быйыл ошол Акылбек Жапаров, Министрлер кабинетинин төрагасы, Билим берүү министрлигинде жолугушууда быйыл 25 000 бала жалпы республикалык тестирлөөгө тапшырбай калгандыгын белгилеген да. Анан ушул жерден эле суроо жаралып атат. 11-классты бүтүп, ушундай босого балына жетпей калган окуучулар дагы сиздерге тапшырса болобу деген суроо. Сөзсүз түрдө болот. Биринчи дагы бир министрлик тарабынан, биздин башкармалык тараптан Кыргызстанда киргизилген жаңылык тууралуу айтып койгум келип атат. Былтыркы жылдан бери быйыл дагы жалпы республикалык масштабта онлайн кабыл алуу процесси, мына биздин балдар буюрса күбөлүктөрүн алышса, аттестаттарын алышса, анан кийин онлайн түрдө бизге кабыл алууга тапшырышса болот.
Бул Кыргызстандын кайсы жеринде болбосун атайын министрликтин порталына кирип, ошол жерге катталышып, каалаган кесибин, каалаган окуу жайын тандап, андан кийин келип документтерин тапшырып арыз жазса болот. Анан 11-класстар болсо, мына ОРТ жалпы республикалык тестирлөөдөн өтпөй алгандар бизге келип тапшырса болот, себеби бизде андай талап жок. Бизге ошол документтер тиешелүү аттестатын, башка документтерди алып келсе, кабыл ала беребиз каалаган кесип боюнча. Ал дагы онлайн түрүндө жүргүзүлөт. Ушул жерден Бактыгүл Ашымовна сизге берейин, ошо окуу мөөнөтүнүн убагын айтсаңыз, анан 9 класстын базасында канча убакытта билим алышат, 11 класстын базасында канча убакытта? Бул жакшы болуп атат. Биз ошо 3 жылдык мөөнөттү окутчубуз. Быйылдан баштап 2 жылдык мөөнөткө өттүк. Бизде ушул окуучулар арасында кичине көйгөйлөр жаралганда, классташтарынан 1 жыл артта калып калат экенбиз деп. Быйыл бизде ошо кабыл алуу аябай жакшы болду. Бул жалпы эле биздин кесиптик билим берүү тармагына аябай эң сонун болду деп айта алам да. Балдар чоң сүйүнүч менен классташтары менен бирдикте. Айырмачылыгы аттестатты алат, өздөрүнө да дипломду да алышат. Мына ошо сонда булчу. Анан эми 10 айлык болсо, биз 30 жашка чейинкилерди кабыл алабыз. Аттестаттын негизинде 10 ай мөөнөтүндө ким кайсы кесипти кааласа, ошол кесип боюнча дипломдорун ала алышат. Ысык Көл облусунун борбору болгон Каракол шаарында дагы бир нече кесиптик лицейлер бар, анын бири 14-кесиптик лицейде дагы кабыл алуу кандай жүрөт? Кабыл алуу былтырдан бери онлайн режимде болот. Любой жерден, любой убакта кирип катталса болот. Бул бир өзгөчөлүгү тесттер тапшырылбайт. Жакшы жер ошо болуп атат да. Любой жерден келип катталса болот. Агартуучу катарда ушул жерден суроо жаралып атат. Онлайн окуганга караганда офлайн окугандын кайсынысы эффективдүүрөөк? Эми сөзсүз түрдө бизде кесиптик лицейлер болгондон кийин биз кесипке багыт берип, кесипке даярдайбыз да. Сөзсүз түрдө ал эми кесиптерди экиге бөлүшүбүз керек да. Офлайн окуй турган кесиптер, анан онлайн окуй турган. Эми бүгүнкү күндөгү шартта бизде көбүрөөк офлайн окушубуз керек. Баягы аралыктан эмес, колу менен кармап, мисалы ширетүүчү болсо же повар болсо кантип аралыктан балдар колу менен кармап, ошол жабдуулар менен, каражаттар менен иштешкенге көнүгүш керек. Техникалык коопсуздук эрежелерин үйрөнүш керек. Атайын өндүрүшкө барганда кандай талаптар коюлат, ошол нерсени баардыгын башынан өткөрүп бир тартипке салыныш керек да. Ошон үчүн биздин кесиптик лицейлерге көбүнчө көп кесиптерге мындай түздөн түз офлайн окуй турган нерсе максатка ылайык да. Кесипке багыт берүү деп, ушу кесиптик лицейлерде деп сөз кылып жатабыз. Анан кайсыл кесиптер? Атап өтпөйлүбү, азыркы күндө кайсыл кесиптер боюнча ар бирин атап берсеңиздер. Дагы бир нерсени кошумчалап коеюн. Мына министрлик тараптан онлайн курстар боюнча 12 багыт боюнча жаңы программалар иштелип чыкты. Ал боюнча дагы биз өзүбүздүн рекламалык материалдарыбызды айтабыз, кайсыл кесиптер экенин. Аралыктан туруп окууга дагы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат быйыл. Бул мен кошумчалай кетсем, бизди курорттук зонага жакын жайгашканыбызга байланыштуу бизде повар, кондитер, ашбозчу, кондитер ушулар боюнча аябай талап, суроо талап көбүрөөк да. Анан биз ушу 15 жыл болду. Ала тоо эс алуу үйү менен, Көгүлтүр Ысык Көл менен ошо келишим түзүп, ошо негизинде иш алып барып, кызматтык байланышта болуп келе жатабыз. Ошондой болгон күндө дагы бизде көптөгөн эс алуу үйлөрү келишим түзгөнгө келишет да. Бирок биздин балдар ошого жетишпейт. Анан бизде эң ыңгайлуу ашбозчу, кондитерлер. Сиздерде Каракол шаарында? Бизде эми өзүңүздөр билгендей строительный бум болуп атпайбы? Бүт эле Кыргызстан боюнча анан ширетүүчүлөрдү окутабыз. Ошол эле электриктер, столер, плотник, автослесарь кесибин, анан
Кыргызстанда бирден бир биздин лицейде гид проводниктерди окутабыз. Андан сырткары проект менен азыр Карпова деген Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения деген проект менен уже 2 жылдан бери программисттерди окутуп атабыз да. Программа жазып 2 жылда үйрөнүшөт. Ал эми ушу Кумтор сыяктуу бир ири компанияларга орношууда дагы жана айдоочулук күбөлүктөрдү дагы сурап келишет. Ошондой айдоочулук күбөлүк болуш керек деп калышат го, жүк ташуучу ири автоунааларды айдоодо. Ушулар боюнча да окуулар барбы, курстар? Бул боюнча биздин Ысык-Көл областында жок, бирок Кыргызстанда бар. Быйылкы жылдан баштап Бишкектеги 27-чи кесиптик лицейде ошол чоң көлөмдөгү автоунааларды башкаруучу айдоочуларды даярдоо башталды. А биздин Ысык-Көл облусунда дагы бара-бара бул дагы келет, Бул дагы болот, сөзсүз түрдө. Ал эми ушу буга чейин биздин алган маалыматтарыбызга караганда республика боюнча 4 окуу жайда Бишкекте, Жалал Абадта, Чүйдө жана Баткен облусунда пилоттук долбоор катары өндүрүштүк база ачылып, өз алдынча акча табуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Ал эми биздин Ысык-Көл облусундагы кесиптик лицейлерде бул жагы кандай каралган? Өзүн-өзү каржылоо боюнча. Урмат Бекишевич Муканович, сиз жооп берсеңиз ушул суроого. Азыр эми депутаттардын демилгеси менен ошол сиз айткан маселелер көтөрүлүп атат да, биринчи окуудан өттү окшойт, по-моему. Биринчи окуудан өттү. Каралып атат. Анан именно жана лицейлер өзүн-өзү каржылоо маселесин көтөрүп атышат да. Эгерде андай бизге мүмкүнчүлүк берсе, анда биз өзүбүздү каржылап, өзүбүздүн материалдык базабызды андан ары өнүгүүгө жол ачып берет эле да. Жакшы болот эле ошол. Кошумчалай турган нерсе, буга чейин бүгүнкү күндө азыр ушул мыйзам кабыл алынганга чейин бизде ошол киреше табуу деген нерсе болбойт. Бардык нерсе ошол окуу процессине колдонулуш керек деген талап бар. Эгер ушул мыйзам кабыл алынып калса, биз мектептерге салыштырмалуу бардык кесиптик лицейлерде Кыргызстанда, анын ичинде Ысык-Көлдө талапка жооп бере турган материалдык техникалык базабыз бар. Ошол эле ширетүүчүлөр, ошол эле ашпозчулар жана башка кесиптер боюнча, тигүүчүлөр боюнча. Эми ошолорду иштетип, окуучуларды дагы өзүбүздүн базада дагы мындай бир көндүмдөргө үйрөтүп, адис болуп калыптанышына жакшы шарттарды түзүп, ошол менен катар эле лицей үчүн кошумча каражаттарды табуу маселеси чечилет да буюрса. Бактыгүл Ашимовна, сиз айтып жатасыз, Ысык-Көл районунда 3 кесиптик лицей бар деп, жана сиздердин аймакта туристтик аймак катары дагы жакшы билебиз. Анан өзгөчө ошо ашпозчу, кондитер деген кесиптерге көбүрөөк ыкташабы окуучулар? Ооба. Анан практика жүзүндө да ушундай өнөктөштүк кандай жүрүп жатат? Бул жерде өнөктөштүк абдан жакшы жүрүп жатат. Биз айтпайбызбы, бизде эң көйгөйлүү маселе, мисалы үчүн Ала Тоо эс алуу үйүндө жана айтып кетпедимби, 15 жылдан бери ошол жакта иштеп атабыз деп. Бирок бир булардын маянасы, эмгек акысы кичине азыраак да. Анан ушу жанында Чолпон Таш шаарында өзүнчө жеке менчиги ачылган кафелер бар. Алар болсо кичине көбүрөөк төлөшөт дагы. Анан биздин балдар кичине ушул жерде бир тааныш болуп калат да. Анан ушу ата-энелер эле кичине зарплатын бир көбөйтүп койсоңор болбойбу депчи. Бирок мындай караганда жылдан жылга көбөйтүп келатышат. Биздин барган окуучулар ушу кийген формалары бутундагы тапочкаларына чейин бардыгын камсыз кылып беришет. Жаткандары дагы бекер, ичкен тамактары, андан тышкары ушу кийим менен толук камсыз кылат. Абитуриенттердин тапшыруусу боюнча Билим берүү министрлигинен дагы бир канча орунду толтуруш керек деген тапшырма болобу сиздердин кесиптик лицейлерде? Анан Каракол шаарында да башка кесиптик лицейлер бар. Сиздер бул тапшырманы, айтылган нерсени окуу жылынын башталышында толтуруп үлгүрөсүздөрбү? Номер 14 кесиптик лицейден баштайлы. Ооба, албетте министрликтен бизге план прогноз бекитилип берет. Ошол план прогноздун негизинде 1-июлдан баштап 31 августка чейин приемный кампания жүрөт. Буюрса биздики жылда эле толуп турат 100% эле. Ал эми ушу биз билгендей номер 55 кесиптик лицейдин дагы бир филиалы ачылды, Кызыл Суу айылына, жаңылышпасам. Анан бул филиал ачуу менен кандай ийгиликтерге жетишсек болот?
өзүңүздөр билгендей биздин лицей Жети Өгүз районунда жайгашкан жалгыз лицей. Аймагы тарабынан биз мисалы Барскон айылында жайгашкандыктан Жети Өгүздүн бардык айылдарын камсыздоо максатында ошолорго кесиптик билим алуу маселелери жеткиликтүү болушун көздөп ошол Кызыл Суу айылында ачтык. Филиалдын талаптары жобосу боюнча ал жерде 2 жылдык, 3 жылдык мөөнөттөгү окутууларды жүргүзө албайбыз. 1 жылдык мөөнөттө, андан кийин кыска мөөнөттө 3 айлык, 1 айлык, 6 айлык курстарды уюштурганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Быйылкы жылы ошол филиалдын базасында 10 айлык курстардан 4 багытты ачкан атабыз. Бул токойчу, егер адистиги, ветеринар адистиги, андан кийин ашпозчу, кондитер, андан ширетүүчү. Эми биздин баягы бюджеттен бөлүнгөн орундар биринчи кезекте биз өзүбүз ошол жергиликтүү суроо талапты, жергиликтүү бийликтин, ошол иш берүүчүлөрүбүздүн суроо талаптарын анализдөө аркылуу ошолордун макулдугу менен анан биз атайын план түзүп министрликке жөнөтөбүз. Ошол биз берген пландар боюнча анан кийин министрлик бекитип берсе, ошол орундарды толтурганга аракет кылабыз. Мындан тышкары лицейдин базасында биз быйыл 5 адистик боюнча дагы 9-класстын базасында кабыл алууну жарыяладык. Ал эми алыскы айылдардан берки сиздердин кесиптик лицейлерге тапшырабыз деп каалап калышса, жатакана маселеси, анан алардын тамак аш менен камсыз болуусу кандай жолго коюлган ушу Темир айылында? Темир айылында ушу астыңкы биздики 4 этаждуу типовой лицей, анан ушу алдыңкы этажды биз уже эме кылып бүттүк, баарын ремонттон өткөрүп бүттүк. Ушу жатакана маселеси боюнча мен дагы ушу чоң маселе болду бизге. Анан бул боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Буюрса эми ачабыз деген ойдобуз. Урмат Муканович, сиздерде ошо жатып окуйбуз деген студенттерге, окуучуларга бир шарт түзүлгөнбү? Албетте, бизде 4 этаждуу жатаканабыз бар. Аяк алыскы райондордон келген окуучуларыбыз жатып окушат. Андан сырткары биз бир маал ысык тамак берилет лицейде. Жакшы окугандарга стипендия каралган. Маалыматтык баракчаларыңыздарга көп чаптыра турган болсок, сиздерде окуп жаткан окуучулардын 86-87% иш менен камсыз болот деп жатпайбызбы? Анан канчалык деңгээлде сиздердин кесиптик лицейде билим алып жаткан окуучулар бүтөөрү менен, жумуш менен камсыз болуп кетишет? Бул дагы эле кайра мен ушу ашпозчу группасына кайрылгым келет да, себеби дегенде бизде жакын жана Аврорада ошол жерде шеф-поварлар, ичинде иштеп аткан ашпозчу кызматкерлердин баардыгы бизден окуп бүтүшкөн. Азыр Көгүл Көлдө дагы жардамчы поварлар, официанттар баардыгы бизден окушкан да. Ашпозчу группаларында эми бизде такыр жерде калбайт. Баардыгы иш менен камсыз болот. Чыныбек Абдыраевич, биз дагы ошол сиздердин кесиптик лицейден көрүп калганбыз, иш берүүчүлөр менен өз ара келишим түзүү боюнча. Ошол канчалык деңгээлде өзүнүн жыйынтыгын берип жатат? Бул сөзсүз түрдө жыйынтыгын берет, себеби жанагы план прогнозду биз балдарды кабыл алууда макулдашкан сыяктуу эле. Анан келечегинде биздин балдар ошол иш берүүчүлөрүбүздүн базасында өндүрүштүк практикаларды, башка өндүрүштүк окууларды өтүүгө мүмкүнчүлүгүн түзөт. Бүткөндөн кийин кайра ошол жерде калып иштөөгө дагы мүмкүнчүлүгү бар. Мына быйыл биздин 3-курстагы бүтүрүүчүлөрүбүз Бишкек, Токмок, Каракол шаарларынан бери практикадан өтүп келишти. Буюрса бир жанагы сиз айтып аткан 80% тегерегинде иш менен камсыз болуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Себеби бүгүн эми жалпы республика боюнча жумушчу кадрларга болгон таңсыктык өтө күч. Кайсы багытты албайлы, ошол эле курулуш тармагы болобу, же болбосо коомдук тамактануу болобу, же болбосо жеңил өнөр жайы болобу, бардык тармакта ошол кол күчү жетпей атат. Ошондуктан бизди бүткөн бүтүрүүчүлөрүбүз, кесипте ээ болгон улан кыздарыбыз сөзсүз түрдө жумуш менен камсыз болууга мүмкүнчүлүгү бар.
Урмат Муканович, сизге да ушул эле суроо, өнөктөштөр менен иш алып баруу, окуучуларыңызды иш менен камсыздоо. Биздин эми биз шаар жергесинде болгондон кийин жанагы атап өткөн кесиптерде көбүнчө ошо биякта шаарда эле орношуп калышат. Мисалы алсак, автослесарь кесиби боюнча столор толтура, ошолор уже 2-нчи курстан баштап эле иштей башташат биздин балдар. Анан уже 3-нчи курска келгенде уже толук кандуу иштешип, уже практикага чыгышат, 6 айга практикага чыгып, анан уже жумуш ордулары даяр болуп калат да. Ошо андан сырткары ширетүүчүлөр, электриктер, жана туристтик каттамдардын коштоочусу, биздин шаар туристтик шаар болгонуна байланыштуу алар баары жумуш менен камсыз болушат. Ал эми кийинки суроону берейин, ошо кабыл алуу сиздердин кесиптик лицейлерде кайсы числодон башталат? Анан сиздерге тапшырам деген окуучулар кандай документтер менен барышы керек? Бул боюнча кабыл алуу бизде уже башталды. Анан эми августтун 30-на чейин кабыл алабыз. Булар үчүн жанагы 2 жылдыкка атайын күбөлүктөр менен келишет. Метрикалары менен, андан башка дагы медициналык справкалары менен келишет. Жашаган жерине справкалар бар. Булар жана Чыныгы Абдыраевич айтып кетпедиби? Бизге ушул онлайн кабыл алуу аябай жакшы болду. Биздин кайсы жерде, кайсы Кыргызстандын кайсы бурчунда болсо дагы, кайсы лицейге, кайсы кесипке өздөрү кире алышат, өздөрү ошо катталып жакшы болду да, окуй алышат. Анан дагы бир жеңилдиги, жана да бир айтып кеттик, 2 жылдык болуп бизге аябай сонун болду. Балдардын сүйүнүчү болду. Сөзсүз түрдө бул жерде мына азыр буга чейин атайын лицейлерге чейин барып, документтерди тапшырып аткан болсо, азыр эми ошол жана министрликтин сайтында кирип эле ошол портал аркылуу ал жерде документтерди өздөрү көрсөтүү аркылуу онлайн кабыл алууга катышса болот. Андан кийин бизге түп нускалуу документтерин алып келип, директордун намына арыз жазып, ошол менен кабыл алынат. Мисалы, биздин Сокол облусунда дагы жок эмес, 9-классы бүтүп, чет жерге, тагыраагы Россия өлкөсүнө барып иштеп жүргөн биздин жаш улан кыздар дагы сиздерге онлайн аркылуу да тапшырса болобу ушул, эгерде алар мигрант болуп жүргөн болсо? Сөзсүз болот, бирок ошол ойдон ошол жакта калып окуй бербей, бул жакка келиш керек, тапшырып коюп, биз анан буйрук чыгаргандан кийин 1-сентябрдан баштап бардык лицейлерде окуу башталат, келип окуш керек. Ал эми ушу азыр июнда ортолоп калдык, анан ата-энелерге дагы ушундай балдарыңыздарды кесиптик лицейлерге тапшырсаңыздар болот, кесипке багыт берүү боюнча биз окутуп чыгабыз деген түшүндүрүү иштери, маалымат таркатуу бул кандай жүрүп жатат? Кесипке багыт берүү бизде профориентационный работа деп коет. Аны биз окуу жыл бою эле круглогодичный өткөрөбүз. Мисалы алсак, биз бул апрелден баштап уже мындай интенсивно Ак Суу районуна барып, профориентация мектептерине барып, бүтүрүүчү класстарына иштерди жүргүзүп келдик. Ак Суу Түп районуна, Каракол шаарына, жакынкы райондорго ошондой демилге менен иш чараларды өткөрдүк. Андан сырткары 27 апрель бул бүткүл республика боюнча день профориентации. Жылда 27 апрелде бул Каракол шаарынын аянтында ошондой ярмарка вакансий, анан профориентация иш чаралары өтүп турат. Ачык эшик күндөрүн өткөрдүк. Ошондо областтагы 8 лицей келдик. Ушул Караколдо өзүбүздүн көргөзмөлөрдүн баарын көргөзүп, окуучулар аябай көп болду, маанай жакшы болду. Биз дагы ошо бүт жаныбызга жакын жайгашкан бардык мектептердин баарына профориентациялык иштер жүргүзүлдү. Ачык эшиктер уюштурулду. Бизде мына мурунку системаны боюнча калып калды деген түшүнүктө көпчүлүк облустун жарандары болуп атат. Ошол сиздердин түзүп берген мүмкүнчүлүктөн пайдалануу аркылуу жалпы
облус тургундарына кайрылгым келип атат, өзгөчө ата энелерге, мына 9-классты бүтүп аткан балдарга жанагы 2 жылдык мөөнөткө өткөндүгүбүз бул 1 жыл окуу мөөнөтү кыскарды дагы. Ошол эле 2 жыл болгондугуна карабастан окуучуларыбыз аттестат алат. Жалпы орто билим тууралуу мектепте кандай аттестат алса, бизде дал ошондой аттестат алат. Андан тышкары тандаган кесиптер боюнча 1 же 2 кесип менен дипломдун ээси болот. Тиешелүү разряддагы адис деген квалификация ыйгарылат. Бизде окуп атып эле жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, башка мектептегилердей сыяктуу эле анан окуусун уланткысы келген улан кыздар жогорку окуу жайына, орто окуу жайына катышууга, тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат да. Башкача айтканда 9-ду бүтүп тапшыра турушкан болсо, өздөрүнүн курактагы курдаштары менен биргеликте жогорку окуу жайына да тапшырып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүгү бар, албетте. Андан тышкары мына да бир жаңылыкты айтып коеюн, жалпы жашоочуларга. Мына бизде министрликте азыр нормативдик документтер иштелип чыгып атат. Бизде кийинки окуу жылында мүмкүн болсо жанагы модулдук система, кредитный система деген кирип атат. Ошолор ишке ашып кала турган болсо, топтогон баалы аркылуу тиешелүү кесиптери боюнча мына орто окуу жайларга, техникумдарга, колледждерге экинчи курска отурганга дагы мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой эле жогорку окуу жайларына дагы тапшырганга мүмкүнчүлүк алат. Бул биздин балдардын мына убактысын коротпой, 1 жыл убактысын коротпой, ошол эле учурда эки бир жакшы нерсени алып алып, турмуш жолун улантууга мүмкүнчүлүк ачылды да. Айкын программасынын түз эфиринде сиздерге эркин микрофон берейин. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кесиптик лицейиңиздер тууралуу кыскача айтсаңыздар болот, телекөрүүчүлөргө кайрылууңуздар болсо. Бактыгүл Ашымовна, сизден баштайлы. Биз ушу убакыттан пайдаланып 42-чи лицей Темир айылында жайгашкан. Бизде 7 кесип боюнча кабыл алабыз. Эмнени айткым келет, убакыттан пайдаланып жалпы кесиптештерим эмгек өргөгө чыгаар алдында турат. Жаңы дем күч менен аман эсен кайра биздин лицейге дем күч менен келиңиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сиздерди дагы жалпы кесиптештеримде эмгек өргүңүздөр кут болсун, алдындагы ишиңиздерге ийгилик болсун. Урмат Муканович, сизге дагы эркин микрофон. Эми биздин лицей өзүңүздөр билгендей облустун борборунда жайгашкан, Каракол шаарында. Биздин лицей көп тармактуу. Биздин лицейге келип тапшырсаңыздар, бүт шарттары түзүлгөн. Негизги бул жаңы ачылган кесипке чакырып кетет элем, программисттерди. Андан сырткары жанагы айтылган, жогоруда айтылган кесиптер. Кош келиңиз, биздин лицейге кош келиңиздер. Чыныбек Абдраев, сизге да эркин микрофон. Урматтуу облустун тургундары, урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз 55-чи лицейге сиздерди дайыма күтөбүз, эшигибиз ачык. Бизде бардык шарттар, бардык аракеттерибиз ошол татыктуу кесип ээси, татыктуу Кыргызстандын мекенчил патриот, өз кесибин мыкты билген, өзүнүн жанын өзү багып кете турган инсанды тарбиялоого бардык күч аракеттерибизди жумшап келебиз. Мындан нары да уланта бермекчибиз. Келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ысык Көл облусундагы кесиптик лицейлердин бүгүнкү күндөгү аткарып жаткан иштери, жаңы окуу жылына карата даярдыктары туурасында сөз кылдык. Бүгүн биздин студиябызга Жети Өгүз районундагы Барскон айылынын номер 55-чи кесиптик лицейдин директору Ажыбеков Чыныбек Абдраевич жана Ысык Көл районунун Темир айылындагы номер 42-чи кесиптик лицейдин директору Абдрахманова Бактыгүл Ашымовна жана Каракол шаарында номер 14-чү кесиптик лицейдин директору Бекишев Урмат Муканович биздин студиябызда мейман болушту. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Алдыдагы ошо квалификациялык экзамендерди дагы ийгиликтүү тапшырып алышына тилектешимин. Окуучуларыңыздардын студиябызга убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Айкын программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.